Шералы Мантиев 1999-2000 жылдары болгон Баткен окуясынын катышуучусу. Каарманыбыз 23 жашында аскерди кызматка чакырылып, Чоңалай районунда душмандарга каршы турган жоокерлердин бири. Бокбашыда болдум мен. Карамыкта болдум. Карамыкта блокпостто болдум. Ошол жерде түнү күнү ошол жерде сеп болуп жатып, блокпостто турдум. Ошол жерде атыш да болду. Будан ары не дейбиз биз? Чын ден соолук болсун, жакшы күндөр болсун. Ушу биздин жакшы күндөрдө жүрөлү. Согуш болбосун, асманыбыз ачык болсун. 1999-2000 жылдары өткөн Баткен окуясында Ош шаары жана Ош облусунан жалпы 2350 жаран катышкан. Анын ичинен 54 адам каза болуп, 60тан ашуун жоокер ар кандай жарааттарды алган. Ошол маалда мамлекетибиз аябай кыйынчылыкта турганда биздин башыбызга чоң түшүк болгон. Ошол кезде балдарыбыз эл жерди коргоп, Кыргызстаныбызды коргоп, аябай чоң кыргыз эли үчүн, азыркы жаштар үчүн, биздин келечектеги балдар үчүн чоң салымыбызды кошконбуз. Ошол күндөн тарта ар жылы 26 октябрь күнү каза болгондорду эскерүү болуп келет. Бүгүн да аталган иш-чара өткөрүлүп, каза болгондордун элесине Куран түшүрүлдү. Аузубиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал күндөрү диний экстремисттердин тобу өлкөнүн түштүк аймагына басып киришкен. Баткендеги бир нече айылдарды басып алган согушкерлер Чоңалай жана Чаткал райондорундагы чек арага жакын жайгашкан айылдарга да коркунуч туудурган. Баткен окуясынын катышуучулары өлкөбүздө ал күндөр кайталанбай, мекенибиз тынч болсо экен дешет. Эми будан кийинки өзүбүз мынашы кыргыз элине тынчтык каалайм. Тынч бололу, баарыбыз тынчтыкта, жакшы күндөрдө мынашы жакшы немелерде ушундай чогулуп байрамдар өткөрүшкө насип кылсын баарыбызды. Тынч аман болойлу. Согуш болбосун бизде. Согуштун бетин тетирик кылсын. Жакшы күндөр болсун. Кыргызстаныбызда, кыргыз элине жакшы күндөр болсун баарыбызга. Баарыңарга жакшы күндөр каалайм. Тынч бололу жолдоштор. Баткен согушунун республикалык ардагерлер кеңеши тарабынан өлкөнүн бардык аймактарына эстелик тургузулуп, мемориалдык такталарды куруу демилгелери көтөрүлгөн. Мекен алдындагы атуулдук кызматын абийирдүүлүк менен өтөп, каза тапкан жоокерлердин элеси түбөлүк унутулбайт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.